Biz joluktuk milyondordun arasынан, harap sezim tazasынан, başkachasın bardığından. Biz joluktuk Долбоору Жума күнү кечки саат 20:30-та НТС телеканалында, Канат Шоу мен YouTube каналында, НТС YouTube каналында көрүшкөнүбүзгө аябай кубанып турган чагыбыз. Саламатсыздарбы? Ооба. Бүгүн буйруса эң кызыктуу, эң ысык эфирлердин бири болот деп күтүп турабыз. Анткени эсиңиздерде болсо, биз өткөн чыгарылышта катышуучуларды кудучага добуш бердиргенбиз. Дал ошол добуштун жыйынтыгы бүгүн чыгат. Ким кимди тандады, ал эми ким талапкерлерди күтөт. Бүгүн сиздер менен чогуу ушул жерде билебиз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Биз дагы бир жаңылыкты айтып кете турган болсок, 2-сезондун этегинде кыз-жигит катары мамиле курушуп, ошол мамиленин үстүнө иштейбиз деп кеткен биздин 2-сезондун катышуучуларында биз бүгүн студияга конок кылып чакырганбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Biz ар эфир сайын апамдын чайын ичип жатканда биздин көрүүчүлөр айтат экен да, силер өзүңөр ичкенге биз дагы ичкибиз келип атат. Азыркы убакта 7 дуанда өзгөчө элге кызмат кылып жаткан Орто Азиядагы эң белгилүү чайлардын бири бул апамдын чайы деп эсептесек болот. Ооба. Ар бир биз жолуктугун көрөрманынын үйүндө апамдын чайы болуш керек деп эсептейбиз. Анткени биздин эң башкы өнөктөштөрүбүздүн бири. Эгерде сиз дүкөнгө баш баксаңыз, анда сөзсүз түрдө апамдын чайын алып даамсызып көрүңүз. Апамдын чайы. Канат мырза. Ортодон бир күн өттү. Катышуучулардын жүрөгү толкунданып, ким кимге добуш берди деген дагы ичтеги интригалар өзгөчө сизге да сезилип жатса керек, э? Ооба, булар калып эле мен түнү менен ойлонуп чыктым. Ким кимди тандады экен депчи. Ким менен ким жакшы жуп болмок деп болжолтуу түрдө мындай жупташтырып көрдүм, бирок жыйынтыкты азыр чогуу көрөбүз. Дароо эле мен көрүүчүлөргө да кызыктуу болуш үчүн эң мындай каймактуу жерден баштагым келип атат. Арабыздан катышуучулардын арасынан бир айымга 3 добуш келген. Ал ким деп ойлойсуз? Чайга чакырабыз деген жакшы ойдо. Ниеттерин билдирип, эмгелер сүйүүлөрүн билдирди, балким ошол аркылуу, э? Эң көп добуш алган. Ал айым ким деп ойлойсуздар? Мен ойлоп жатам, бул жерде көчө эле билинип атканда негизи кимге экеничи. Фатима айымга көп добуштар келди го деп ойлойсуз, э? Дагы кимде кандай? Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга көңүлдүү эфир. Менин оюмча кыз жибекке көбүрөөк добуш келди деп ойлоп атам. Саламатсыздарбы? Менин оюмча мен дагы Фатима айым деп ойлойм. Кечээ күнү Фатима айымдын аты көп аталды го. Ооба. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, кечиңиздер менен. Мен ойлоп атам кыз жибекке көп келди го деп, себеби кечээ күнү кыз жибекке аябай көп суроолор келип атканда. Ошол үчүн. Саламатсыздарбы? Мен оюмча кыз жибекке. Саламатсыздарбы? Мен Фатимага деп ойлойм негизи. Фатимага бир эле бала жазды деп ойлойм негизи. Калгандары Фатимага жазган жок, чын айтайын. Саламатсыздарбы? Урматтуу катышуучулар, көрүүчүлөр, алып баруучулар. Мен ойлойм, бул кечээки добушта эң көп добуш алган бул Анар айым болду деп. Себеби кечинде балдардын дагы талаптарын угуп калдык. Көбүнчө жаш курактагы кыздарды жакташат экен, ошол себептен Анар айымбы деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар. Мен да ойлойм да ушу Анар айым же болбосо кыз жибек айым экөөбүз. Түшүнүктүү болду окшойт, өзү. Ооба, болжолдуу түрдө силердин оюңуздарды угуп көрдүк. Арасында дал келгендер маалыматтар да бар, дал келбеген маалыматтар да бар экен. Биз өзүбүз дагы бул жака келип жыйынтыгын көргөндө Канат экөөбүз шок болуп калдык. Ооба. Чындыгында эң көп добуш алган айым бул кыз жибек болду.
Кол шалып коелу. Кыз жібек айымға 3 добуш келген. Ал эми биз микрофонду кыз жібекке бергибиз келип атат. Бирок ошол 3 баланын тең атын айтканга аракет кылабыз. Балким ошонун бирөөсү менен достук чайына чыкканга макулдугун береттир. Сиз айтып койсоңуз болот. Мен биринчи. Ал мырзалар, Арген мырза, Эсенбек жана Руслан мырза кыз жібекке добуш берген. Кыз жібек айым, кандай сезимдер болуп атат азыр ичиңизде? Саламатсыздарбы? Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар. Негизи эми күткөн эмесмин чынында. Ошо. Негизи 3 мырза тең. Бирөөнө эле макулсузбу, үчөөнө теңби? Бирөөнө албетте. Бирөөнө эле. Анда ойлонуп көрөсүз, ойлонуп көрөсүз, анан бир аздан кийин балким жооп бересиз. Арген мырзаны тандайбы же Эсенбекти же Русланды тандайбы, урматтуу көрүүчүлөр, чогуу көрөбүз бир аздан кийин. Мен ушундай эле ысык болуп турган кезинде айтып койбоймунбу? Аябай көчө акыркы эфирде, көчөңкү эфирде бардыгыбыз көбүрөөк добушту. Фатима салдош керек, жигиттер чыккан сайын Фатима салдош керек, Фатима салдош керек деген жигиттердин ой пикирлери көп болгон да. Бирок эми жашоо деген ушундай экен, күтпөгөн нерселер болот экен да. Фатимага бир дагы бала чайга чакырган эмес. Калык? Эмне себептен? Эмне себептен? Биз байкашымча балдар жактырып атты эле же балким жөн эле тиешип атты, жөн эле ойноп атты. Негизи калык салыш керек болчу да, бирок жада калса калык да салбаптыр да. Бул жагы кандай болуп калды? Бул жагы кандай болуп калды? Кана? Ордунан турчу де. Мен Фатима калык, пожалуйста, дей турган болуп калды экен. Мен эми эсли Фатима менен чай ичкенде жакшы чай иче албай каламбы деп ойлодум да. Мен чайды негизи рахаттанып ичкенди жакшы көрөм да. Ошон үчүн мээрим менен ичип көрөйүн дедим да. Негизи. Ким менен ичип көрөйүн дедиң? Мээрим менен ичип көрөйүн. Мээримди жазган турбайсызбы? Өзү эле ачыктап койбоду биз айткыча. Же ошондо кечээ студияда бир топ сөздөрдү, бир топ балдарды чочуттуңуз бул жактачы? Салбагыла деп бул жагы кандай болуп калды ошондо? Жөн эле сөздөр беле? Чынын айтканда мен тамашалап койдум Фатима бойчу. Фатима мындай жакшы кыз экен, бирок кандай десем, Фатима жөнүндө көп сүйлөгүм келди да. Просто мен ушундай адаммын, просто андай карап жүрүп туруп, ушуну жетип калам дедим да. Ушуга сурап көп берем депчи. Анда сизди деген туруксуз мамиле деп коет да. Кыздар сизге ишенбейт да, бул бала чоң эле экен, да деле жаш бала окшойт деп. Жанткени эми 1-2 жолу тамашалайсың да, бирок 3 эфир тамашалабайсың да, Фатима депчи. Кандай болуп калды ошондо калык? Айтыңызчы. Мындай ачык айттыңыз, ооба. Үйлөнгөнгө даярсызбы же тамашалап эле жүрө бересизби дагы? Жок, мен чын жүрөгүм менен үйлөнгөнгө даярмын, мен үйлөнүшүм керек. Ана сизден сырттан келгенде талапкер келбейт да, сизге бул не серьезный турбай деп. Жок, мен негизи мага ошо канча тамашаласам да баягы ишенген кыз керек болот да. Жок, кандай болуп калды ошондо? Менин түшүнгөнүм боюнча, сиз биринчи чын эле жактырдыңыз, жүрөгүңүз дүкүлдөгөндөр баардыгы чын, бирок Фатимадан жооп болбой калабы деген чочулоо болгон жокпу? Неден улам мээримди жазып калдыңыз дейм да, ошончо сүйүүңүздү арнап атып. Же баардыгы жүрөгүңүз дүкүлдөгөндөн бери калып беле? Жок, негизи жүрөгүм дүкүлдөп атып, ошо моментте жазар моментте баягы өчүп калды окшойт дейм. Токтоп калды окшойт деп. Резкочу. Телефон зарядкасы өчкөндөй эле. Ошо зарядка өчкөндөй эле болуп калды да. Жүрөгүм резко токтоп калды, дүкүлдөп. Анан кантип мээримге болуп кеттиңиз? Мен мээрим менен достук чайга чыккым келет. Суроо бергилиңизерчи, эмне себептен? Мен биринчи чынын айтчы мээрим жактыбы? Азыр ачык айтчы. Мээрим менен мен просто достук чайга чыккым келип атат. Болду ошондо. Калык мырза, сиз да кийин кыздар менен мамиле кургандан кийин ошентип жүрөгүңүз дүкүлдөп дагы токтоп кала бербейби? Токтобойт. Дайыма соғып турат постоянно. Мен бийлеп турса. Аракет кыласың мээримге. Аракеттер болобу? Же ушойдон токтоп калабы мээримге дагы? Эми көрөбүз да. Айтып атпайм мен достук чайга чыгып келейин деп. Мындай экен да, сен эгер мээрим макул болуп, экөөң чайга чыгып келсеңер, окшошуп кетсе, улантасыңар, Окшошуп кетсе, үйлөнүүгө чейин барышы мүмкүн. Окшошуп кетсе, үйлөнгөнгө чейин барышы мүмкүн, ооба. Анткени мээрим болсо, кандай десем, мындай караганда
целеустремленный кыз да, мындай жашоону көп көрдү да, мындай айткандачы. Ошо мээрим болсо жашоону көргөн үчүн, мен болсо мындай ойлонуп калдым да. Ушул кыз мага туура акыл айтып коя женен. Ошондо калык сен негизи келгенде эле турган кыз деп ойлойм да ошо. Келгенде эле мээримди жактыргансың, болгону айта алган эмессиң, чын жүрөгүң менен сүйүп калгансың, туурабы? Жок, айта албагансың. Мындай ойлонуп көргөм да, ойлонуп мындай уже целеустремленный кыз. Может, кызы барбы, эки баласы барбы, бир баласы барбы, мага барбы. Кызын өзүм кызымдай кылып деле чоңойтом негизи. Айткан чын болсо кол чабуулар. Аябай кат сөз берип атат, бала. Өтө кызык болуп кетти. Өзү кечээ күнкү эфирде эле байкалган эле, баардыгы эртедей сезилип. Бирок бул сизге суроо эмес, совет катары болсун, сизден чоң катары. Туруктуулукту кармасаңыз жакшыраак болсо керек, Калык мырза. Фатимага суроо береличи. Фатима, сиз ушундай күттүңүз белеми? Сиз деле кечинде бар уктаганда, кантип атышбайт этем деп жаткан. Ошончо бала мага добуш берип атат депчи. Кимисин тандайм? Башында чын эле ойлогом да, чын эле деп, анан кийин эфирден тышкары тамашалап, мамилеси башкача болду да, анан кийин билдим да, тамашалап атат экен деп, мен негизи күткөн эмесмин. Ушундай эле болот деп ойлогом. Сиз чайга чакырса болбой койбодуңуз беле, бул шашып чакырып алса, анан ошо болбооңо булдан намыстанып кетти да балким. Жок, негизи эле мамилеси башынан эле мындай достук экенин билинчи да, анан кийин мен таң калгам да, ошо эфирден айтканда билдим да, ушундай хайп керек болуп аткан окшойт деп. Ошо. Калык чын эле мээрим сүйүп калган окшойт, көп сүйлөбөй калыптыр. Калык, сен бүгүн башкачасың, чын эле сүйүп калсаң керек. Сүйлөбөй калыптырсың. Калыкка ишенич жок азырынча. Жок, мен просто туруп деле калам негизи. Кээ-бирде ошо жүрөк токтоп калганда эле токтоп калышы мүмкүн да, мындайчы. Анан азыр чото өзүмдү башкача сезип атам, чын эле айтып атам. Өзүмдү башкача сезип атам. Башкача деген кандай ал? Жакшы жагынанбы же анча эмес жагынанбы? Орточо. Же жакшы эмес, же жаман эмес. Түшүнүксүзбү? Түшүнүксүз. Күлөйүн десем күлө албайм, ыйлайын десем ыйлай албайм. Ошондой болот да. Жакшы сөз экен. Күлөйүн десем күлө албайм, ыйлайын десем ыйлай албайм. Мээрим, сизге жакшы жаңылыгыбыз бар. Өзүңүз деле уктуңуз. Калык көчө добуш берүүдө сизди тандаптыр. Бул маалыматка кандай пикир бересиз? Күтүүсүз болду, бирок мен башка адамды тандап койгон болчумун уже. Ошол себептен чыга албай калат ким тилекке каршы. Жо, биздин эрежебиз боюнча экөө тең бири-бирин тандаса чыкмак да. Экөөңөргө дал келбей калды. Бул жөн эле сизди тандаптыр, сиз башканы тандапсыз. Жөн эле ошого пикир айтсаңыз болот. Күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Негизи кече Калык кечке Фатима деп атпадыбы беле? Такыр күтүүсүз болду. Бирок болот, ооба. Бир чай ичип келсек. Чоң рахмат мээрим сага. Соны чай ичип келебиз, а? Апам чайын ичебиз. Сиз кимди тандадыңыз эле чай ичип келе? Биз бул жакта жашырбай эле айтып атабыз да. Эми жөн эле достук чайы да бул, жакшы көрүү деген жокпуз. Негизи мен Нурлан байкени тандаган болчу. Вай, Нурлан мырза. Калык алдыр үйдө. Мен да күткөн эмесмин, бирок кубанып турам, рахмат. Калык аябай эле алыс отуруп алган жоксуңарбы? Ошо жүрөгүм сокпой атат мен. Жакыныраак отурсак согот эле кичине. Кенде алмашып отуруп аласызарбы, Нурлан мырза? Бияка өтө аласызбы? Калык келиңиз, бул жакка өтө алыңыз. Бирибизди карашып отуралы, Биякта. Өтө кызык окуяларга бай болуп аткан бүгүн. Жүрөгүм жаман дүкүлдөп баштады. Мээримдин эмнесин жактырдыңыз? Ошол жөнүндө кичине айтып коесузбу, кыскача? Мээримдин мындай целеустремленный кыз экен, мындай келечекке көп эме барын көрдүм да, мындай кыйын кыз экенчи. Мындай айтканда кандай десем, любой өзүнө кандай десем, жарын хан кыла турган кыз деп ойлойм да, мээримдичи. Мен башында эле айткам, мага акылдуу кыз, анан күйөөсүн хан кыла турган кыз керек депчи. Ошол жактан дагы мага туура келип атат да, мындайчы. Кызы барбы, жокпу, мага баары бир деп жана эле айттым турат.
кызын өзүң кызындай кылып койгон деп. А может кийинчерээк балалуу болуп калсак да кызы чоңоюп калат, как раз балдарыбызды карап турат. Башкача ой жүгүртөт экен эле. Калк мырзага суроо бере кетпейинби? Өткөн чыгарылышта дагы дал ушул сыяктуу сөздөрдү эле Фатима айымга да айтып жаткансызда. Анан азыр Фатима айымдын маңдайына отуруп калып, жүрөгүңүз, оюңуз кайра Фатима айымга бурулуп кетпейби? Фатиманын кызы жок да, анан Фатимага кандай нерсе. Фатима мени хан кыла албайт да негизи. Чын айтып атам. Фатима мени хан кыла албайт дейт. Мени хан кыла турган кыздар сразу эле көрүнөт. Мына Мерим ошол жак, ошолордун арасында кирет. Өзү Мерим айым менен Калык мырза сонун пара болчудай. Сиз контролдоп турасыз, күнүнө 1 саат анимация коюп бересиз. Анимация контролдоп турасыз го деген ойда. Мен мындай айтканда, урушуп контролдосо баш ийбейм менчи. Мен акыл менен баягы немесе көчөгөн айткандай эле акыл болсо башкара болсун дедим. Ошондой эле Меримдин күчү жетет да менин оюмчачы. Микрофон берди. Мага дагы выгодно болот, буга дагы выгодно болот мындай айткандачы. Меримден жооп. Калык не переживай, мен только эркелетип контролдойм. Калык, эгер мени тандап туруп алсачы, анан таарынып калбайсың, мага сүйлөбөй койбойсуң? Менби? Жок, андай ой жок, бирок Мерим чайчып келгенден кийин. Болбой эле. Чайчып келгенден кийин көрөбүз да. Калык, мен көчө тандап атканда Фатима айым аябай көп болуп кетти окшойт, талапкерлер көп болуп кетти окшойт. Мага вариант калбай калды го деп Фатима айымды тандаган эмесмин да. Анан Калык айтып атат, мени хан кыла турчу деп атат да. Мен наоборот ошо Фатиманы ханыша кылып ала турчу жигитмин деп айта алам да. Эгер мүмкүн болсо Фатима айымды чайга чакырат элем да. Кандай бактылуу болуңуздар. Эмнеге сиз азыр ойлонуп кеттиңиз? Көчө бүт бар эле айтып атканда Фатима айым депчи. Ошол убакта өзүңүздүн күчтүүлүгүңүздү билдиришиңиз керек болчу да. Менде биринчи эле Калык эртеден кечке чейин эле айтып атса, мен болбой калды окшойт деп ойлогом да. Ошондо сиз Фатиманы чай ичүүгө чакырат экенсиз да? Чакырат элем. Фатимадан жооп угуп көрөлү. Тилек мырза, сиз учурдан эле пайдаланып калдыңыз го деп ойлойм да. Эми учурдан да пайдаланганды билип атат да. Билиш керек да пайдаланганды. Фатима айым, кандай жооп бермексиз? Достук чайына. Эгерде кече тандаса макул болмокмун. Бул жагы туура эле болуп ойлойм менчи. Анткени жооп берлек, толук жооп берлек кечиресе. Толук жооп берлек. Жообуңуз? Эми бир четинен бул достук чайы болгону. Жакында таанышып деп көндүрө бербейм. Сиз башка бирөөнү эметкенсиз, жазгансыз да? Жок, негизи эч кимди жазган эмесмин. Талапкер күтөм деп жазгансыз. Ооба, талапкер күтөм деп. Бирок айырмасы жок да азыр сизге чайга чакырып атпайбы достук чайына? Жок, кыздар үчүн айырмасы бар, Канат мырза. Кече башканы тандапам, бүгүн мени тандаса. Ошону тактап атканы туура эле дегенин да? Жок, мен айтып атам, айырмасы жок, чыгып келсин чайга деп атам. Азыр достук чайын дууп кое алам да. Сиз кандай дейсиз? Мен өзүм талапкер эле күтөйүн. Мен деле ошо талапкер күтөм го. Бул жерден мырзага суроом бар да. Бул айтып атпайбы, мен кечүүнү эч кимди тандаган эмесмин, бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Фатиманы чакырайын депчи. Ошондо мен суроом, эгерде бир кыз жагып жатса, анын сезимин билбейсиңер да, анан анын жигити бар экен деп эле мындай орусча айтканда добиваться этпей коесуңарбы? Мүмкүнчүлүктү колдон жиберипчи. Бүгүн эле билип калып, Фатиманы эч ким тандаган мүмкүнчүлүктөн пайдаланып атасыңар да, андай ошол кызга жетем деген ой жокпу силерде? Болбосо бул, ал болбосо тигил депчи. Мен да Тилек айта кетейинчи, Тилекке сөзүм бар. Сен эми азыр Фатиманы тандап атасың да, жакшы көрдүң, Сен кечээден бери эле жакшы көрүп аткансың. Анан до конца туруш керек го дейм. Сен кайра мен да өзүм талапкерим күтөм деген болбой калат го дейм. Кандай дейсиң? Негизи башында келгенде эле негизи Фатима айымды көзүм түшкөн болчу да, эме кастингке келгенде элечи. Анан бир аракет кылсам деп аткан болчумун, бирок жетишпей калдым биякта. Көп адамдар менден Тилек, мен айта кетейинчи, Тилек, сен аракет кыл. Бул кечөө тандасат макул болбоктун деп атпайбы, значит ичинде буда деле какое-то чувство бар да. Сен азыр
азыр эметилип калсаң, слабыйсың көргөзүп коесуң да, анда туруктуу эместигин көргөзүп коесуң. Сен азыр буга аракет кылсаң, сен жетесиң. Азыр эме кылышың керек. Эркекче чечим чыгарып эле аракет кылышың керек. Аракет кылсаң макул болот. Негизи суроомду бердим да, анан жообун өзүңүздөр уктуңуздар, талапкер күтөм деп атат да. Фатима айым кастингке келген күнү эле өзүнүн талаптарын айткан да. Ошол талаптарга балким сиз маанилүү бир маани берсеңиз, балким мындай кылмак эмессиз. Мунун талаптарында чечкиндүү болуш керек деген да бар болчу. Сиз кече эгер сиз башынан баштап эле Фатима айым жакса, эмнеге кече ойлонбостон туура Фатима деп жазган жоксуз? Ошондо жазганыңызда азыр ал чайга чыкмакмын деп атат. Сиз жазбай коюп туруп, азыр болсо кайра ойлонуп, эч ким жазбаптыр, значит конкуренттер жок, мен азыр колдонсом, эми берсем чайга чыксак болот экен деп, сиз уже өзүңүздүн чечкинсиз экениңизди көрсөтүп койдуңуз, ошон үчүн бул сизге жок деген жооп берип атат. Мен рахмат. Негизи эми эфир жаңыдан башталып атат го. Буга чейин да ким менен ким кандай сүйлөшөт, эми да алдыда көп бар да. Кимдин чечкиндүү, кимдин чечкинсиз экенин дагы бара көрө жатарбыз. Ошо мен талапкеримди эле күтөм. Рахмат. Азыр дагы бир барабанный дроп деп коет го, өтө интрига боло турган моментине келдик. Биз кечеги добуш берүүдө Канат мырза 3төн жогору болот болуш керек, бири-бирин тандагандар деп ойлогонбуз, бирок экөө гана болуп калды, 2 пара гана бири-бирин тандаптыр. Азыр экинчи параны аныктайбыз. Кичине созуп коеюн, Ал мырзалардан Бекмамбет мырза. Бекмамбет мырза тандаган айым дагы жоопту Бекмамбет мырза деп жазыптыр, дал келиптир. Ал айым. Ал айым. Айтурган айым болчу. Баракелде. Бекмамбет мырза. Кубанып атасызбы? Сиз дагы жооп кылып тандаганына? Албетте кубанычтабыз. Эми айтыла кеткендей эле сүйүп калуу жок, бул жерде достук чайы болгону. Анан ошол достук чайдагы баягы орусча айтканда взаимный болгон үчүн кубанычтабыз. Айтурган айым. Эмнеге Бекмамбет деп? Кандай, кайсыл сапатынан улам жок дегенде достук чайынан жакыныраак таанышып көрөйүн дедиңиз. Кайсыл сапаты жакты? Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга мырзалардын арасынан мужественный жагын байкадым. Анан негизи чынын айтсам, Инстаграмдан жазып калчу, экөөбүз бирибизге катталганбыз да. Анан мамилеси, кыздарга болгон аяр мамилеси, чечкиндүү жактары, мен баалаган качестволор бар да. Анан балким бирибиз менен таанышып көрсөк деген ой болду. Чайдан кийин билеттейсиз го. Анан азыр мен айтканга чейин бул жактан ким айтканын байкабай калдым, бирок Айтурганды тандаган билгендей бирөөңүздөр айттыңыздар, Айтурган деп. Эмне үчүн антип ойлодуңуз? Же эфирден сырткарда байкап калдыңызбы? Мен көз карашым боюнча өкөмдөй жакшы парадай көрүнгөн да. Анан эмнегедир бийлегенде, кайсы эфирде эсимде жок, бийлеп Эрлан мырза ырдаганда бийлегенде дагы экөө чогуу бийлеп атыптыр. Анан ошондо көңүл бургам да. Анан мага аябай түгөй катары экөө аябай жаккан да. Бири-бирине жарашыктуу болуп көрүнчү. Анан ошодон улам азыр Бек мырзаны айтканда эле Айтурган айымды тандайт го деп ойлогом да. Өзүңүз вальске бийлеп атып баарын байкаштырып коесузбу? Ким менен кандай көрүнүп атты? Сонун дагы кимде бул экөөнөн жуп чыгып кетиши мүмкүн, жакшы үй бүлө курганга чейин барышы мүмкүн деген ойлор жаралып атабы же азырынча? Кандай пикир? Мен дагы өткөнкү чыгарылышта байкагам. Кеч Кемал биз эфирден чыгып баратканда мындай Айтурганын жанында басып, мындай бир кандайдыр бир чувстволор болгондой болуп сезилген да мага дагычы. Анан бирок ойлоп койгом да, жаш курагынан Айтурган тандабай койбойбу депчи. Бирок бүгүн мени таң калтырышты. Сонун пара чыкчу да. Жаш куракта айырма барбы? Бар болсо керек, Бекмамбет. Ал жагына кандай карайсыз, Бек мырза? Жок, ошо негизи айта кетпедикпи, сүйүп калуу деген жок. Анан
балким баардыгы достук чайдан кийин белгилүү болуп калат чыгар. Эгер баардыгы ойдогудай болсо, маанилүү эмес, Сүйүү жашка карабайт деген жакшы сөз бар эмес. Бир калжа коюңуздар. Баракелла. Арген мырза, сизди 3 айым тандады. Мырзалардан эң көп добуш алган сиз болдуңуз десек болот. Кол чалып коелу. Бул айымдын бири артыңызда Фатима айым десек болот. Жана бул айымдын бири Анар айым десек болот. Жана ошондой эле кыз жибек десек болот. Сонун го кой. Анан сиз ушул үчөөнүн кимисин тандайт элеңиз? Кыйын суроо болуп кетти го. Кечеден бери өзү кыйын суроо болор белип. Билбейм кимисин тандайм. Айта кетпейм, Аргенге бир кеңеш берип кетмекчимин да, мындай чечкиңде болуп. Жо сиз көчөнүн кимди тандадыңыз эле? Ошо мен болсом болор эле? Жок, мисалы сизди 3 кыз тандап атпайбы, сиз ошо кайсы кызды тандадыңыз эле? Сиз ошону тандайсызбы же азыркы тандаган 3 кыздын бирөөсүн тандайсызбы? Ошо үчөөнүн арасында барбы кечээ тандаганыңыз? Бар экен. Ооба. Кыз жибек. Мен кыз жибек деп жазгам. Ошондо кыз жибекти тандамай болдуңузбу же Анараны же Фатиманы тандамай болдуңузбу? Чын эле жазыштыр. Ооба. Ой, вообще ойлогон эмесмин. Кыз жибекти тандайм. Мына кечиксеңиз ушундай пранкка түшөсүз да, мына ошон үчүн кечикпей кеш керек да. Бала учуп кетти го асманга. Эмне себептен кыз жибекти тандадыңыз? Жаман эмоциялар менен ойнодук Арген да. Кокусунан болуп кеткен нерсе чата экен пранктарчы. Мен кече ойлонуп отуруп ошол чечимге келип ошону жазгам. Негизи Фатимага өтө көп талаптар көбөйүп кетти го, бияктан тактан депчи. Бүт жакты эле Фатима деп жазып салсам, биз да жазып салсак болбой калбайбы деп анан. Жо, ошондо кичине түшүнүксүз болуп калды. Түшүнүксүз болуп калды. Кыз жибек айымга чын эле мындай болду, кичине бир нерсе? Же Фатима айымга болуп калдыбы кандай? Же кыз жибек айым менен бир чайга чыгып келгенге макул, бир чайга чыгып келели деп, ошол максатта мен жаздым да. Негизи сизден сырткары да эки мырза жалпы айымдардын арасынан эң көп добуш алган кыз жибек айым болду. Ооба. Сизден сырткары дагы Эсенбек мырзанан Руслан мырза да жазган. Бирок кыз жибек айым сизди тандаган экен. Сизди. Макул анда. Экөөбүз бири-бирибизди тандапбыз. Значит, бул деген бир кичине бир нерсенин башталышы да. Мен негизи жазгам Арген мырзага, анан азыр айтып атканымдай кичине ойлонуп атам да. Кокустуктан эле болуп кетти депчи. Мындай случайно эле жазып калдым дегендей элечи. Же мен турамыз түшүнүп олдумбу? Арген сен аракет кыл да жазып койдум дегендей болуп атат да мага. Жүрөгүң дүкүлдөп атабы? Кыз жибекти көргөн сайын. Угулуп калды. Кичине жүрөгүң дүкүлдөп, кичине аракет кылып койду. Сеникиндей дүкүлдөйт дейм. Сеники башкача дүкүлдөйт. Анда бийлеп көр. Меники вообще башкача дүкүлдөйт. Жок, Аргендики мындай болуп калды да. Негизи Фатиманы тандамага окшойт да. Анан баары эле Фатима деп атса, анан Фатима башка бирөөнө жазып коюп, анан мени тандабайт го деп, анан кийин кыз жибекке жазып койгондой болуп калды да бул жак. Арген, сен сага мындай сырттан баары эле бирдей жаккан да, менин оюмчачы, баарын эле жактыргансың. Азыр эми биякта суроо берип атпайбы? Бул жерден сен дагы азыр эриктүү болупчу. Сени жактыргам, сени тандагам деп деме кылсаң, сенде да шанс бар биякта азыр. Азыр сен эме артка кетсең, бияк отказ кылып салат сенчи. Азыр эриктүү бол да. Негизи эле жалпы мырзаларга жана айымдарга деле тиешелүү болуш керек. Кеңеш катары айтып кетмекчимин, мындай оюңарды ачык айтып, сезимиңер болсо ачык эле айтсаңар, коркпой, ал башкага жагып калабы же ал башка бирөөнү жактырып калабы деп коркпой эле ачык эле айтсаңар жакшыраак болмок беле дейм да. Себеби
азыр силер ошо коркконуңардын айынан ушул жерден көп маселе жаралып жатат. Жана адамдар дагы баягы өзүнө болгон ишеничин жоготуп жатат да. Кеңеш катары айтып кетмекчимин аңарга. Негизи мен айта турган сөзүм бар, могу эмеден списоктон сырткарычы, жазуудан сырткарычы, эмеден сырткары. Мен ойлойм, Санжар менен Фатима чай ичип келсе деп ойлойм да негизичи. Анткени болсо экөөнүн тең талаптар мындай бир келип атат да, Фатиманын да бою узун. Мен баягы бийлегенде эле түшүндүм да, экөөбүздүн боюбуз тең экенчи. Баягы бир кызыктай болуп кеттим да ошо жердечи. Азыр Калп мырза, буга чейинки тема бүтө элек, жыйынтыктап коелу, буга чейинки жупташтыралы же эмне болот экенин аз тактап алайлы, анан кийинки темага өтөбүз. Акыркы оюмду айтып коеюн. Ачык айтабыз. Кыз жибек, мен менен чайга чыгып келгенге макулсуңбу? Негизи макул деп жана ойлонуп аткам да. Анан азыр мен мындай чечкинсиздик бир эмени көрүп атам да. Ошон үчүн ачык айтабыз. Айтып атканычы мындай бияктагы эле адамдар үчүн жөн эле чыгып мындай чын жүрөгү менен адам чыгат да. Анан мен бул жактан да чечкинсиздик бир эмени көрүп атам да. Негизичи мырзалар качан чечкиндүү болот? Мырза жакшы көрүп сүйүп баштаганда чечкиндүү болот да. Бирок мырза өзүнүн теңин тапкыча ар бир мырза чечкинсиз болот. Бул менен сүйлөшүп көрөйүн, тиги менен сүйлөшүп көрөйүн депчи. Сиз дароо эле бул чечкиндүү же чечкинсиз деп азыр биле албайбыз да. Эгерде мына сизди барып жакшы көрсүн, экөөңөрдүн сезимиңер болгондон кийин анан мамилеси билинет, чечкиндүү эмес же чечкинсиз эмес экенинчи. Ошон үчүн көп балдар өзүнүн теңин таппайт да. Мисалы Нурлан мырза 34 жашта өзүнүн теңин таппаган үчүн мисалы бул чечкинсиз болуп эсептелбейт да. Эркек мырза өзүнүн теңин тапкандан кийин ал баардыгын чечкенге дайыр болот. Ошондуктан мен ойлойм, сиз сөзсүз түрдө чайга чыгышыңыз керек депчи. Эми бири-бириңиздердин жүрөгүңүздөрдү жибитсеңиздер, ошондо Арген мырзанын чыныгы чечкиндүү же чечкинсиз мамилесин байкай аласыз да. Ооба. Канат мырза, азыр кеңеш берип атпайсызбы? Кыздардын атынан да айтып коеюн. Азыр кичине эле Аргендин мындай так эле сөзү керек болуп атат. Менин оюм боюнча бул жерде айымдар кошулат болуш керек. Жана бул оюнда экөө тең бири-бирин тандап атпайбы? Эреже боюнча чыгып келиш керек болчу. Бирок баягы Фатиманы баары тандап аткан үчүн, анан тандадым деген окшош сөз айтып койгон үчүн гана ойлонуп калды. Азыр балким аны Арген мырза Фатима да мени тандаптыр, мен баарын көңүлүнө алып коюп анан чайга чыгайын деген максатта айткандыр. Азыр бизге ошол жери түшүнүксүз болуп калды. Чын эле достук чайга мен ишенимдүү эле чакырганмын кыз жибекти деген гана сөзүңүз керек болуп атат. Анан маселе чечиле тургандай сезилип атат. Мен ошону бул жакка келип чечим чыгарып жазганда мен сени жазгам да. Чайга чыгып келели. Мен сен может азыр мындай кичине ишенбестик болуп аткандыр. Биз бир чайга чыгып келгенден кийин может толук ишенимдүү болуп калышым мүмкүн. Мен оюңду өзгөртүп коюшум мүмкүн да. Ошондо кыз жибек айым макул болду. Канат мырза жана пранк жөнүндө айта кетип түшүнбөй калды окшойт делдер. Мен Арген мырзаны жазган эмесмин негизи. Ал биз эме пранк деп айтпадыкпы Аргенге, тамаша экен. Баарыбыз эле түшүнүңөр тамаша экен. Пранк экен. Аргенди жөн эле пранкка салып атабыз. Фатима, сен Санжарга кандай карайсың? Ошону айт. Кандай карайсың? Арген мырза кечиккен үчүн пранкка салдык, аны баарыбыз эле түшүндүк. Фатима сиз эле түшүнбөй калган окшойсуз. Ошондо Арген мырзаны кыз жибек айым. Арген мырза да түшүнбөй калды окшойт. Жок, түшүндү. Ал жөнүндө калк мырза эмес, өзү жооп бериш керек го деп ойлойм да. Жок, мен сенден сурап атпаймынбы? Санжарга кандай карайсың деп. Жок, ошону Санжар мырза өзү сураса анан кийин жооп бермекмин. Мисалы көңүлү жок аны мен жөн эле жооп берем. Аны Санжар микрофонду алсаң. Санжар. Фатимага кандай карайсың негизи? Ошону айтып койчу. Калк алып баруучулар турат бул жакта, эгер эреже сактайбыз. Сурап кое берели. Жөн эле айтып коюңуз. Чакырам же чакырбайм деп. Чын жүрөгүңүздөн чыккан сөзүңүздү айтып коюңуз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу сиздерге. Калктын суроосуна жооп берип кетейин. Фатима албетте да менин талаптарыма туура келет, калк аны байкаган. Татынакай, акылдуу, жагымдуу, бою узун, жакшы айым. Кече негизи мен кагаз жазып жатканда талапкер күтөм деп жазгам. Бул жерден мен ошол кечеки өзүмдүн чыгарган чечимим эле ошол жерде калам, талапкеримди эле күтөм.
Мына калык жаныңыз тындыбы? Бирок жакшы ниет калыктыкы деле. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы биздин кезегибиз болсо экинчи сезондо жуп кылып биз Адыл менен Айхананы эфирден узатканбыз. Көтөң сөз берип биз мамиле үстүнөн иштейбиз деп кеткен да. Негедир ал башка жагынан кеткен окшойт мамиле. Ошондуктан бүгүн бизде студияда конокто Айхана келип отурат. Адыл, куш келипсиздер. Сөз башынан болсун деп биздин көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болуш үчүн шашпай айтып берсеңиздер болот. Сиздер суроолоруңуздар болсо да берсеңиздер болот, Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга дагы бир жолу. Ооба, биз экөөбүз жуп болуп кеткенбиз, бирок кыз жигит мамилесине өтө элек болчубуз. Эфирден кетип атканда. Бирок буйруса өтөбүз деген өтөбүз деп айтып анан кеткенбиз да. Андан кийин эфир экинчи сезон бүткөндөн кийин бир аз сүйлөшүп жүрдүк. 2-3 жумадай, бир айдай сүйлөшүп жүрдүк окшойт. Андан кийин азыраак сүйлөшүп жүрүп, анан кийин ошентип сүйлөшпөй калдык да. Себеп ошондо Адыл, сиз кандай кадам таштай алган жоксузбу, же сөзүңүзгө турган жоксузбу? Же жүрөгүнөн орун ала алган жоксузбу? Кандай десем, бири-бирибиздин характерлерибиз туура келбей калды го деп ойлойм да. Сиз буга кандай дейсиз? Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Негизи ошондой эле болгон болчу. Дос мамиле катары сүйлөшүп, анан жакшы ниет менен сүйлөшүп көрөлү деп кеткенбиз. Бирок чынын айтканда жүрөгүмөн орун ала алган жок. Андан да тышкары ата-энем, жакындарым, жада калса досторум дагы менин тандоомду кабыл алышкан жок. Азыр окуйн деп чечтим. Турмушка чыкпай элеби, мамиле курбай эле? Негизи ошо сүйлөшүп көрөйүн деп жакшы ой менен эле, жакшы ниетим менен эле келген болчумун. Анткени Адыл өзү аябай жакшы, мыкты жигит. Аны баарыбыз эле билебиз деп ойлойм. Жана эле ошо жакындарым, үй бүлөм, досторум дагы баары тандоомду кабыл алышкан жок. Жок, ошон бериңиз суроо. Мен суроом, сиз ата-энем деп атпайсызбы? Ата-энем досторумдун кабыл албаганы үчүн мен тандаган жокмун деп атасыз да бул жердечи. Ошондо сиз досуңардын эмесин, тандоосун биринчи орунга коесузбу? Сиздин сурооңузга жооп бере кетсем, мен өзүм чечимди кандай айтсам, өзүм кабыл алам. Бирок баарыбыз эле билебиз, ар бирибиздин ата-энебиз өз баласына жакшылык эле каалайт. Мен бул жакта өзүм окчу сөздөрдү угуп, өзүм чечим чыгардым да. Ата-энемди анткени сыйлаймын, өзүм дагы чырмак эле чыктым, окуйн деп чечтим да бул жагынан. Бул жерде Адыл негизи төгөрө төп келишке мыкты жигит да негизичи. Мындан башка кандай жигит жүрөгүңүздө элейт сиздин? Негизи кыскача айта кетсем, мен өзүм эрке, жалгыз, көптөн күткөн кызмын. Ата-энем дагы мени көлөкөдө чоңойтуп өстүрүшкөн. Анан ошол үчүн го деп ойлоп калдым, мен тандоомду кабыл алышкан жок. Суроом бар эле. Эмне себептен, ачык айта аласызбы? Эмне себептен Адылга каршы болду ата-энеңиз? Ошону билгибиз келет. Айттым го. Себебин айтпайсызбы? Эмне себептен каршы болду? Бир жери жакпай калды. Же кандайдыр бир окуя болдубу? Бир нерсе кылдыбы же жаман нерселерин көрүп калыптырбы? Негизи эчтеке деле болгон жок. Мен эфирге чыккандан кийин туугандар, жакындар баары үйдөгүлөргө чалып башташты. Кызыңызды көрдүк. Тандоосу ошондой болду. Жигиттерди укмуштай кылып тандап жүрчү эле. Эмне болду Айханага деп күлүп ошентип айтышкан. Анан көрүп атып эле ошо ата-энем айтып баштады, тандооңду кала албайбыз, кызым кечирип кой. Сен дагы жашсың, окуйсуң, иштейсиң, дагы жигиттер келет, далайың көрөсүң, шашпай тур, бир аз окуп жүрө бер деп. Бирок биз Адыл менен дос мамиле катары дагы эле сүйлөшүп жүрөбүз.
саламатсыздар. Айхана бир экөөңөр негизи жакшы жүрчүсүңөр да. Бул Адыл өтө мыкты жигит да, негизичи кыздарга жакшы мамиле кылат. Анан сен муну баягы слабость принимай, добрый принимай за слабость кылып алган жоксуңбу? Бул аябай ухаживать этет негизичи. Анан сен муну мындай өтө эме деп эсептеп алган жоксуңбу? Мягкий адам депчи. Кээ бир кыздар ушундай да. Канча жакшы мамиле кылсаң, эркекти мындай мягкий кылып эме кылып салат да. Сен азыр просто ата-энеңди шылтоолоп аткандай болуп атат да, сен негизи жүрөктөн өзүң чыгарасың да. Негизичи өзүм чыгардым деп айтсаң болмок экен да, азыр ата-энеңи шылтоолоп элечи. Анткени биз билебиз, Адыл өтө мыкты жигит да. Кыздарга аябай жакшы мамиле кылат. Биринчи баягы өткөн кыз экөө сүйлөшкөндө дагы көргөнбүз да, дарыларынан бери алып берип, үйүнө чейин жеткирип, өтө мыкты жигит да. Мындан мыкты жигитти чын айтайын таба албайсың. Менин сурооңузга жооп бере кетсем, мен бияктан ата-энеме шылтабой элемин. Чынында ойлонсом, али жашмын, окуум бар, дагы Адыл аябай жакшы мыкты жигит экенин өзүм дагы билем. Жакшы мамиле кылам, Адыл да мага аябай жакшы мамиле кылат. Ошол бойдон эле калдык, бирок экөөбүз тең ойлонуп чечиштик, дос катары эле жакшы бойдон эле калайлы, жакшы мамиледе деп. Ата-энемди бияктан шылтоологон жокмун. Ойлой эле койсоңуздар болот, айтпай эле койсоңуздар болот. Анткени мен ата-энемди сыйлайм, алардын сөзүн угуп, өзүм чечим кабыл алдым. Адыл мырза, сиз ушул себептерди буга чейин өзүңүзгө да айттыбы, же азыр ушул жерден угуп атасызбы? Бул себептерди кандай десем, экөөбүз жакшы эле сүйлөшүп баштап, жакшы эле сүйлөшүп атканбыз, анан кийин эле эмне болду билбейм. Алыстап баштадык да бири-бирибизден алыстап баштадык. Мен да көңүлүм кабылган сыяктуу болуп калды да. Анан ошентип эле мен негизи көп кичине сүйлөшкүм келбей калса, значит түшүнөм да, бул менин адам эмесе окшойт депчи. Ата-энеси каршы чыкканын, туугандар каршы чыкканын. Ата-энелери ооба каршы болуп атышкан. Анан мага деле айтып аткан, баарын айтып түшүндүрүп аткан да, ата-энем каршы болуп атат ушундай деп. Мен Адыл мырзага суроом бар эле да. Элиза менен дагы чай ичип таанышуу үстүндө жүргөндө силердин да отношенияңар аябай эле бат болуп кеткен да. Анан бул Айхана менен дагы таанышуу үстүндө жүргөндө да аябай бат болуп кеткен да. Экөөңөр кол кармашып, видео тартып ушундай нерселер болгондо да элге силер чай таанышуу үстүндө болгон менен бирок элге экөөңөр кыз жигит катары жүргөндөй эле көрүнгөн да. Анан мен суроом мындай, кандай айтсам, өтө эле көп ашыкча эме кылган жоксуңарбы депчи, көзүн карап алган жоксуңарбы? Анан мындан кийин кыздарга кандай мамиле кылыш керек экен, мындай болбойт экен, мындай кылсам болот окшойт деген эмеде калган жоксуңарбы дейм да, мненияда. Мен жооп бере кетсем болобу? Негизи Адыл менен биз Элизага чейин эле тааныш болчук, жакшы мамиледе сүйлөшүп жүрчүк. Канча 2-3 жыл болуп калдыбы тааныш болгонубуз? Бул эфирге келгенге чейин 1,5 жыл мурундай тааныш болчубуз да. Анан жаңы эле тааныша калып ынтып кеткен эмеспиз да, мурда тааныш болчубуз. Мына суроо бере кетсем, суроом Айхан айым болсун. Катуураак эле элечи, жаман түшүп кеттиңер го. Силерди баягы жарнамалардан көп көрүп калабыз. Анан сиз баягы өзүңүздү может жарыялап келген жоксузбу, өзүңүздү элге таанымал кылыш үчүн келген жоксузбу деген суроо, же балким ортодон баягы ич ара сүйлөшүп алып келгендирсиз, Адылды 3-чү сезонго калтырып коюш үчүн деген ойлор болуп атат да, ошого кичине жооп бере кетсеңер. Негизи жок, анткени мен ошо эфирде эле айткан болчумун. Адыл менен мындай мурунтадан эле тааныш болуп сүйлөшүп жүргөн кезибиз бар болчу. Анан ошо мен ойлодум, ошол убакта чын эле Адылга мындай жакыныраак болуп, жанында жүрүп, баары жакшы болот деген адам керек деп ойлодум. Анткени Адыл деле мындай жакшы, мындай баары анда жакшы, эч кандай проблема жок деп айта албайм. Анткени Адылга деле поддержка керек, жанында жүрүп, мындай аны колунан кармап тарта турган адам керек. Ар бир адамга эле керек деп ойлойм. Ошондо ошол убакытта келген болчумун да негизи.
азыр бизге адылдын мирас маңнайы чөгүп тургандай көрүнүп атат да. Сиз ошо маңнайын көтөрөм, колдойм деп келип, наоборот, адамды чөктүрүп алдым деп ойлобойсузбу? Жок, кандай деп ойлобойм. Мен Айхан айымга суроо берип кетсем, Айхан айым, сиз биринчи келгениңизде конок болуп келгенсиз да. Анан келип бир сөзүңүздө мен Адылды колдоо максатында келдим дедиңиз. Ошондо сиздин миссияңыз бүттү, колдоо максатыңыз? Ооба, бүттү деп ойлойм. Бирок биз Адыл экөөбүз жакшы мамиледе калдык. Жардам керек болсо, же жылуу сөз айтыш керек болсо, мен ар дайым жанында болуп турам. Эми биз бул жакта урушуп кеткен жокпуз да. Жакшы эле сүйлөшөбүз. Анан Айхана келгенде сүйлөшүп көрөлү дедик. Может болуп кетет, может болбой калат. Сүйлөшүп көрдүк. Болгон жок, значит болгон жок да. Саламатсыздарбы? Мен Айхан айымга суроо бергим келип турат. Сиздер ушу чечишип биз дос болуп калдык деп атасыздар. Сиз кандай ойлойсуз? Жигит менен кыздын ортосунда достук мамиле калабы же ошол кайра сүйүүгө айланып кетеби? Бара-бара. Менин оюмча, достук айым жана мырзанын ортосунда негизи бар, бирок алар мындай чыныгы мындай достошконду билиш керек да. Бардыгы түшүнүктүү болду окшойт, бардыгыбызга түшүнүктүү болду. Азыр эми эфирдин соңунда кайрадан кайрылабыз сиздерге. Жанарага микрофонду бере турган болсок. Жанара, эми эмне болдуңуз? Канат. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам. Жаңы катышуучулар, куттуктайм өткөнүңөр менен. Өзүмдүн жашоомон баштаймбы же Канат экөөбүздүн отношениясын? Канат экөөңүздүн жашооңуздан баштаңыз. Канат экөөңүздөрдү биз жупкул эле чыгарганбыз да, элдин баары суктанып. Ушу менен экинчи жолу эки жолго чыгып атасыздар. На этот раз точно деп. Канат менен биз экинчи сезон бүткөндөн кийин эле сүйлөшпөй калганбыз. Уже 2 ай өтүп кетти. 2 айда менде көп жаңылык да болуп кетти. Мен Канаттын кандай десем, келип бергенине чоң рахмат. Бирок мен Канаттан мындай мага болгон сезимин көрө алган жокмун. Эми мындай биз дос болуп калганбыз го биринчи сезон бүткөндө. Анан ошол достугубуз эле калган сыяктуу болуп калды да, мага ошондой сезилди. Мен эч кандай Канаттан мындай жигит катары бир заботаны же эч нерсе көрө алган жокмун. Ошол себептерден мен ойлойм, кыздар эч качан күтпөйт эч нерсе кылбаган эркектен. Ошол себептен эле биз сүйлөшпөй калдык. Бирок мындай жаман эмеде эмес, жакшы эле эмеде калдык Канат экөөбүз. Ошол. Эфирге алып баруучулукка даярданып атканда бардык эфирлерди көрүп чыктым. Анан элдин ою кандай экен деп комментарийлерди окуп чыктым да. Анан ошондо Канат экөөңөр жөнүндө бул жөн эле 3-сезонго калыш үчүн атайын Канатты чакырды деген пикирлерди көп адам жазды да. Мен жана дайыма көрбөгөн үчүн ошол жерлерине мынтип маани бердим. Анан барганда эми 3-сезондо билинет экен да деген ошол ой тастыкталып аткан жокпу? Кандай пикир бермексиз? Бул ойго кошулбайм. Анткени Канатты мен чакырган эмесмин, даже мен билген эмесмин Канаттын келет экенин. Мага аябай жаңылык болгон. Бирок ичимен сүйүнгөм, анткени биринчи сезондо Канатка мен келгем, андан кийин Канат кайра мага келди. Ошол себептерден үмүт бар болчу экен да, эми мындай күткөн эмесмин, бирок келгенине сүйүнгөм. Буну ачык эле айта алам. Бирок элдин оюна кошулбайм, анткени эгер хайп кыла турган болсок, биз 2 айдын ичинде көп видеолорду тартып, азыр анда башкача сүйлөп отурмакпыз. Канаттын бүгүнкү келбей калган себеби дагы, может, анын дагы жашоосунда жакшы нерселер болуп жатат деген ойдомун. Может, жакшы көргөн кызын тапты. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, менин дагы азыр жигитим бар. 2 айдан бери сүйлөшүп атабыз. Жакында мамасы менен тааныштырайын деп атат. Ошол себептен мен азыр Канат экөөбүздүн сүйлөшпөй калганыбызга точка коеюн деп дагы элге мындай түшүнүктүү болсун, биз сүйлөшпөй калганбыз 2 айдан бери деп айтайын деп келдим бүгүн эфирге. Ошол жигитиңизди тапканга визиологдук долбоор себеп болду же? Ооба, негизи визиологдукту прямо мындай каждый эмесин көрбөйт экен, ар бир чыгарылышын, бирок көрүптүр мындай отрывоктор көрүптүр. Сиз де ошол жактан көрүптүр. Ар бирин эле көрөт биздин көрүүчүлөр.
ошентип айтып койду да сизге калп эле. Сиз бар жерлерин эле көрүп туруп. ошол Сиз ошол жактан көрүп эметти же көчөдөн эле таанышып калдыңыздарбы? жок, биз негизи өзүбүз мындай таанышып калганбыз. Андан кийин мен биз жолуктукту айтканда анан көрүп калгам деп аны дагы кошумча алып койду. Көрүп калгам деп. Бирок каждый раз көрүп өткөн. Демек сиз азыр 3-сезонду улантпайт экенсиз мындан кийин, Жок, мен жигитим бар. Болду, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз Мунарбекке суроо бере турган болсок, куш келипсиз. Саламатсыздарбы, катышуучулар, ушул жерде отурган баарыңыздар куш келипсиңер. Келип, жакшы өз бактыңарды таап кетиңиздерге кубанычтамын. Мен дагы бир нерсе куш келипсиз, Канат мырза. Ушул жерде аябай сагынып калып турмун негизи. Анан Мээрим экөөбүздүн мамилебизге келсек, Элдин суроосу ошол болуп атат. Ооба, аябай мен да жайы менен аябай кыйнашты. Элдин баары сурап. Бирок сурап турган приятный болот экен бир жагынан. Мээрим экөөбүз негизи башынан эле сүйлөшүп, мисалы үчүн башынан эле мен ата энесине кайрылып, Мээрим экөөбүздүн мамилебизди аябай мындай түздөгөнгө аракет кылдым. Баардыгыбыз жалпы аракет кылып сүйлөшкөнгө аракет кылдык да, мындайча айтканда. Анан баягы адамды кандай десем, ортодо бир нерсе тозуп тура берсе, жакындай албайт экенсиң да. Кыргыз элинин баары көргөндөй эле, мисалы үчүн ортодо ата эне деген маселе болуп калат экен да. Если ортодо ата эне турса, адан эч качан аттап өтө албайт экенсиң да. Экөөбүздө может ата энеси каршы болбогондо азыр деле жакшы болот беле деген үмүт да. Эми ада деле сезим болду, менде деле сезим болду, экөөбүздө жакшы жүрдүк, өзүңүздөр көргөндөй эле. Бирок бир жолу урушуп кетип, андан кийин кайра дагы сүйлөшүп көрөлү дедик. Эми экөөбүз колдон келишинче аракет кылдык. Экөөбүз эле десем жаңылам, бүт элдер деле аракет кылды. Ушу биз жолуктук кошо аракет кылды. Бирок баягы тагдыр эмес экен. Бир болбой калдык. Бир болбой калдык да. Ошону айткым келет. Ошо менден сурап аткан элдерге дагы ушу так жоон айта кетейин. Мээрим экөөбүз азыр деле дос бойдон калдык. Эч кандай экөөбүз урушкан жокпуз, талашкан жокпуз. Азыр деле дос катары мамиле кылабыз. Бирок бизден сүйүү мамилеси эч чыкпады да. Ошону чыгара албай койдук. Сүйүү мамилеси бар болчу да. Ата энесине чейин барам деп. Да, сүйүү мамилеси. Көз жаштар болду бул жакта. Ооба. Сүйүү мамилеси бар болчу баягы. Аягына чыкпай калды. Аягына чыкпай калды да. Каршылык болгон сайын мындай ичиңде жан дүйнөң муздай берет экен да. Түшүнүктүү. Бул жактан Анараны көрүп турганыңызга кандай реакция бергиңиз келет? Анараны да кичине айта кетейин, анда ушунча болуп калыптыр. Анар экөөбүз да сүйлөштүк. Анара менен сүйлөшөмүн деп бүт элдин баарына жаман көрүнүп бүттүм десем болот. Бирок Анаранын өзүнөн да сурайлы, мен Анарага бир дагы бир мындай терс мамиле же болбосо бир да жолу бир нито бир нерсе кылган эмесмин. Өзүнүн көзү турат. Бул жерге келгенине абдан кубанычтамын. Ушул жерге татыктуу, ушул жерде отурсун, өз бактысын тапсын. Ошо көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Кубанычтамын сизди. Болду, кубанычта элесиңерби? Кандай жол кубанычта деп. Мен Мунарбекке суроо берип кетем. Мунарбек, сен неге мындай меникине окшоп сен жүрөгүң согуп барып туруп токтоп калабы? Түшүнбөй атам. Сенки меникине бат-бат болбой эле сенки долгийрээк суроо болот экен да негизичи. Көпкө чейин согуп туруп, кыздарга надежданы берип токтоп калат экенсиң да, резкочи. Менде мындай да, Халык мырза. Мен жашоодо мындай чечкиндүү адаммын да. Бирөөгө чечсем, ошо мен бүтүрүп коюп туруп, анан башка бирөөгө өтөм да. Анан мен жүрөгүм сого бербейт ар бир кызгачы. Соктура алган кызга гана согот да. Ошон үчүн да бийлегенде сокпойт меники. Меники бийлегенде гана согот дегендейчи. Ошондо дагы суроом бар, ошондо 3-сезонго катышасыңбы же катышпайсыңбы? Катышкың келип атабы? Өзүң жарың тапкың келип атабы ушу 3-сезон? 157-сезонго чейин катышайын деп атам. Анда Саламатсыздар, Мунарбек мырза. Микрофонду бербейм. Сиз бул жерде баягы Анара менен бүткөндөн кийин 3-сезонго өтөйүн деп атканда, мындай
мага элеби же элдин баарына эле сезилген. Мээрим экөө 3-сезонго өтүп атат деген комментарийлерди өзүңүз деле окуп калсаңыз керек. Жана экөөңөр жуп болуп 3-сезонго өтөйүн деп атканда мындай сөзүңүз бар болчу. Ага Мээрим биринчи айткан. Анара сүйүнүп эле кетсин, жөн кеткени биз аны ачыктабай эле коелу деп Анарага ташыргаткансыңар да. Анан сиз ооба Анара мындай эле кеткени сүйүнсүн дегенсиз. Эмне эле мага мындай терс нерсе калып кеткен да. Эми сиз кичине туура эмес түшүнүп алган окшойсуз. Может Анара кандай кетсе ошондой кете берет деп ал деле. Эч кандай бир мындай жаман деле нерсе менен кеткен эмес. Жок, сиздер айтпадыңыздар беле. Мен жаман ойду Эми айткан азыр жокмун. Мээрим жок болуп атат. Мээримден сурайын дедим эле, биз эмне деп Мээрим айттык. айтканда сиз кошулгансыз, коштоп кеткенсиз. Ооба деп туруп эле биз туруп кетер эле деп кетип калгансыздар да. Сен деле менин жанымда отурсаң, сен деле коштоп кетем мен. Сүйлөшпөй калганыңардын себебин айтып коелу, ошол эле. Сүйлөшпөй калганыңардын себеби. Сүйлөшпөй калганыбыздын себебин айттым окшойт азыр. Экөөбүз. Жок, сиз даны айткан жоксуз. Мен суроомо так жооп бере алган жоксуз. Сиз Анарага Анара менен сүйлөшпөй калганын айтып берейинби? Жок, Мээрим экөөңүздөр мындайча айтканда Анараны жаман деп эле туруп кетип калгансыздар да. Рахмат. Эми бул жерде мындай да, элге айтыла турган нерсе бар, элге айтылбай турган нерсе бар да. Андай сизде да бар да, чоңуз. Атыңыз ким эле? Наргиз айым. Андай учурлар болот баарыбыз деле, мисалы үчүн. Менде деле Анаранын ичинде айтылбай калган нерселер бар болуш керек да. Типа ошондой эле айтканбыз да, анан Анараны бир жамандай эле же бир нерсе кылалы деген ойду айткан эмеспиз. Жок, сиздер ооба айтылбаган сөздөр да бар, сырттан айтылган. Бирок сиздер эфирден айттыңыздар да, элге жаман ой калтырып кеттиңиздер да. Ошол суроону берсем сиз так жооп бере албай атасыз да. Мен жооп берип кетсем болобу? Анда мындай кылайынчы. Ошол суроо үчүн бүткүл кыргыз элимден жана ушул көк көйнөк кийген айымдан кечирим сурайм. Туура эмес сүйлөп коюп турмун ошол мезгилде. Эми жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болот дегендей, биз дагы кичине мүдүрүлүп кетебиз. Ошондо ойлонбой сүйлөп калсаңар да. Анар айым да кошумча бар окшойт, Мен ойлойм ошондо Мээрим айымга мындай сложно суроо берилип калган да. Анан ал оюнан чыгып эле кетти го депчи. Эми мындай да. Баягы ичиндеги мындай Любой жерде ызаланган сөз мындай менен. конкуренция деген нерсе болот го, мисалы үчүн бизнесте деле, сүйүүдө деле конкуренция болот да. Бул жерде бул экөө конкурент да бири-биринечи. Анан, конечно, мисалы үчүн сен деле жаныңда азыр Гүлнур экөөң бир бала менен сүйлөшүп калсаң конкурент болуп каласыңар да. Ошондой эле нерсе да, бул нерсени туура эле түшүнүш керек. Бул жашоодо биринчи жолу же. Мен түшүндүм, Мунарбек, сен менен кандай сүйлөшүш керекти? Токтоп турасызбы, сүйлөп алайын. Ушу бул конкуренция эле болгону, баягы экөө бири-бирине жини келип калды. Анаран может мага обидаз болуп калышы мүмкүн. Мага деле минтип айтып деле го, мен деле минтип жүрдү эле го, бирок кайра эле Мээрим менен сүйлөшүп алды деген обидаз болуп калышы мүмкүн да. Биздин Анара экөөбүздүн мамилебиз такыр бөлөк, Мээрим экөөбүздүн мамилебиз такыр бөлөк. Анткени мен кыздарды бири-бирине окшоштурбайм, бирдей мамиле кылбайм экөөнө тең. Буга өзүнчө мамиле кылам. Буга өзүнчө, тигиге өзүнчө мамиле кылам да. Ар бирине бири-бирине айткан сөздөрдү айтпайм. Ошондой. Мунарбек мырзага суроо бергим келип кетип атат. Сиз азыр айта кетпедиңизби, 157-чи чыгарылышка чейин отурайын деп атам деп. Демек сиз 3-сезонго отурайын деген оюңуз бар экен. Анан ошол ойдон улам азыр биз билебиз, Мээрим айымга да талапкер келгенде ортого сиз киригишип, ал талапкерди кетирип коюп, сиз азыр бул жерде айтып жатасыз, мен Мээримге эч кандай сезим болгон эмес, болгондо колдоо катарында сүйлөшүп кеткенбиз деп. Жана азыр бул жерде баарында эле ой болуп жатса керек, силер Мээрим экөөңөр 3-сезонго калып калыштын эле амалы менен чогулуп калгансыңар дагы, жана ушул жерден азыр өзүңүз тастыктай кеттиңиз, 157-чи чыгарылышка чейин отурайын деп атам деп. Ошондон улам дагы ушундай ой пикирлер жаралып, ошол нерсеге дагы айта кетсеңиз. Саламатсызбы Бекмамбет мырза, жакшы суроо бердиңиз. 3-сезонго калыш үчүн деген ушул сурооду бере берет экенсиңер да, чынын айтайын. Ошо калыш үчүн сүйлөштүм, айтайынчы, мойнума алайынчы. 3-сезонго калыш үчүн сүйлөштүм. Болбосо мени элдер алкалабайт эле деп айтсам, туура эмес болуп калат экен. Мен айта кетейин анда сага, Мунарбек. Сен менен кандай сүйлөшүштү? Сен менен кандай сүйлөшүштү билдим менчи. Ачкини кийип туруп мен сага эметейин. Мына мен ойлойм, Мунарбекчи айтып атпай жүрөгүм баардык эле кызга сокпойт депчи. Түшүнүп атам, баардык эле кызга сокпойт, бирок сен көп кызга жүрөгүң согот да, постоянночи. Сен кыздар менен мындай ойноп атат деп ойлойм да менчи. Эчтеке жаман ойлобо, просто ал менин оюм да.
Сен айтып атпайсың мындай сендей болуп эле мындай жүрөгүм аркасында сого бербейт деген сыяктуучу. Меники деле сеникиндей, бирок меники чын жүрөгүмөн да. Ошону билип кой. Рахмат. Аябай жакшы суроо болду. Эми мындай да. Сен да мени билбейсиң, мен да сени билбейм да, мисалы үчүнчү. Сен мени билсең, может жашагың келбей кетет да. Ушундай жерлери бар. Ошон үчүн экөөбүз бири-бирибизди билбей эле болуп, жүрөк соккондо эмне кыласың? Сен али жашсың, жүрөгүң азыр маяка кыз келген сайын сога берип, уже болбой каласың аягындачы. Ошон үчүн азыр сен жүрөк боюнча кое тур, мен бияка жооп берип коеюн, Мээрим экөөбүздө мамиле сезим жок деп айттым окшойт. Ооба, туура. Бирок эми жок да, мурун болгон сезим. Мурун сезим болгон. Кадимкидей сүйлөшкөнбүз. 3-сезонго калуу максатында биз сүйлөшкөн эмеспиз. Анткени бизде ал убакта сезим болгон ортодо. Ошондо деле биз аракет кылып аттык. Бул жактан Канат мырза кошо аракет кылып атты. Кээде түндө да чалып сурап коет мамилеңер кандай деп. Ушундай болуп атты да. Негизи биз чын дилден аракет кылдык. Ооба. Азыр болбой калды. Ошого азыр көңүл жок. Туура жооп бере алдымбы? Мисалы Мунарбек жөнүндө айта кете турган болсок, Анара талапкер болуп келгенде деле Мунарбек дароо эле токтоткон эмес да. Бирок көңүлүн буруп, Анаранын убактысын сыйлап, канча ай, 1 ай жүрдүңүздөрбү, 2 ай жүрдүңүздөрбү? 2 айга жакын жүрдүң. 3 ай, 1,5 айга жакын жүрүштү. Ошондо деле Мунарбектин аракетин көрдүк, бирок ошол эле убакта эми эфирден сырткары да көрүп аттык да биз булардын мамилесин. Мунарбек менен Мээримдин мамилеси чындап болгон. Экөө 2-сезонго жаңы Мээрим келип баштаганда экөө бири-бирине аябай каршы болчу да. Бири-бирине аябай тиешип сүйлөчү, бирок ошол эле нерсе сезимге, сүйүүгө алып келди. Бирок ортодон Мунарбекти тоскондагы нерсе анын ата-энеси болот. Ата-энеси аябай каршы чыкты, ошондон да Мээрим кыйналып кетти. Бирок болбой эле экөө до конца аягына чейин чыкканга аракет кылды. Бирок тилекке каршы эми бул тагдыр экен, аягына чыккан жок да бул сезимдер. Бирок чыныгы сезим бар экенин, сүйүү бар экенин биз жолуктук долбоорун жалпы жамаат биз баардыгыбыз өз көзүбүз менен күбөбүз. Күбө катары айтканда. Саламатсыздарбы, мен да бир суроо берип кетейин дегем. Мунарбекти 1-сезондо көргөнбүз. Бир көрөрмандардын катарында бар болчумун мен дагы. Жакшы жигит, аябайчы. Өзүнүн оюн так билдирген. Баары тааныйт Мунарбекти. Мунарбек Мээримге деле аракет кылды, баарын аракет кылды. Анарага да аябай аракет кылган. Мунарбек Поляга чейин барганда билесиңби, баягы эмелер даже Полиода жүрсө да Анара менен сүйлөшүп жүрдү да ошондочу. Анан мен оюм эме да, Мунарбекке ар дайым жакшы. Бул Анара менен может аракет кылып көрбөйсүңбү? Сен баягы тыштаган себеби бул Анара кызгана берип, анан тыштап салгансың, билесиңби? Бул экөөңөрдүн отношениялары болбой койгон да. Башында тайнелер каршы болгон, андан кийин кабыл алган, вроде кабыл алып, просто Анара кызгана бергенден Мунарбек тыштап салган. Анан аракет кылып көрбөйсүңбү Мунарбек? Кандай дейсиң? Анара да жакшы кыз го негизи. Оюңду айта кетсең. Мындай кылалы. Рахмат мен сыйлаганыңызга, көргөнүңүзгө. Бир сөзүңүздөн катыраак айта кетейин. Капа болбойсуз деген үмүттөмүн. Анараны мен тыштап кеткен эмесмин. Экөөбүз мындай бири-бирибизди тыштап кеткенбиз да. Ошентип айтсак туура болчу да экен, кыз киши деген капа болуп калат дегендей. Түшүнүктүү анда. Ошо азыр кайра баштан мамиле курбайбыз. Анткени баягы мен бир кийген тапчканы кайра кийбейм да. Анан дагы бир суроого жооп берип кетсеңиз, Мунарбек мырза, буюрса талапкер келип калса, жакын арада быйыл үйлөнөйүн деген, быйыл же ошо 1 жылдын ичинде жакшы кыз келип калса, сүйлөшүп көрүп үйлөнгөнгө, канча жылдын ичинде үйлөнгөнгө даярсыз? Буюрса ойлооруңар барбы ушундай үйлөнгөнгөчү? Талапкер келип калса же көчөдөн деле жолугуп калсам, быйыл ушу өзүмдүн пландарым бар болчу, пландарды ишке ашырдым. Үйлөнсөм мен кайсыл жерде жашайм деп былтыр аябай ойлончу элем. Быйыл Кудай буйрса ушу жакында квартираны сүйлөшүп койдум, алам. Дагы бир жумушум бар эле, аны да бүтүрдүм. Мен эртең үйлөнгөнгө даярмын. Просто кыз керек болду. Мунарбек мырза. Анара сүйлөткөн кое туруңуз, Анара. Мен сизге талапкер болуп келдим го, мен сизге буюм болуп, тапчка болуп келбедим окшойт, туурабы? Ошондо сиздин жообуңуздөн бир кийген тапчканы кайра кийбейм деген сыяктуу. Тууга. Ошол сөзүңүз татуу тийип калды. Кандай мааниде айтайын дедиңиз эле? Муну мындай мааниде айтайын дедим да, баягы өзү башкача бул, анан андай айтсам эфирге туура келбей калат экен да. Жок, аял затын сүйлөйм деп туруп анын артынан ушул сөздү айтып койдуңуз го.
мындай бир туура эмес, мынтип айтайынчы, бир туура эмес басып алган жолумду кайра баспайм. Анда ошентип айтың да. Бир туура эмес мындай өңгүл жолдон өтүп кетиптирмин, кийин асфальт жолдон өтөйүн деп атам да. Сен бирок кайра басып атпайсыңбы? Кайра сөзүңө жооп бере албай калып атпайсыңбы? Андан кийин мен сага жана жооп берип кетейин. Сен карып калдың жашсың да дейсиң. Сен мен 3 жаш эле кичүүмүн. Сен карып өзүңдү кары сезип атасыңбы? Абышка сезип атсаң анда кечирип коем да. Эчтеке дей албайм. Мындай да. Мен өзүмдү кары сезген эмес, баягы адам көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деп коет да. Мен бирок сендей маалымда алдымда 3 машинам бар болчу да. Андан кийин мен бир сынып кайра туруп да 3 машина кылайын деп койдум ужечи. Ошон үчүн мен жашоодо мындай адам да. Мен ата-энем дагы мындай, бир туугандарым дагы мындай бай үй бүлөлөр эмес да, чынын айткандачы. Өзүбүз 5 балабыз үйдө. Мындай аябай кыйналып жашаганбыз да, аябай кыйналып чоңойгонбуз да. Бирок мен жашоодо бирөө мага үйрөтпөптүр, сен мону кыл, минт депчи. Жашоодо полный ушу ийгиликтердин баарына мен өзүм жетип келем да. Мен кандай сүйлөсөм, колуман да ошондой жумуш келет. Анан мага мындай тамаша суроодо азыраак бер, мен жиним аябай тез келет. Ошондо айта кетейин. Мен мындай өзүмдү кармана албай калам да, просто элдин көзүнчө. Карманыңыз, Мунарбек. Анчалык катып кетпеңиз. Ошондо сен угроза кылып атасыңбы? Ой пикириңди сейлем, бирок сен бир момент эле 36 ой пикир айтып чыгып атасың. Ошондо сен мага угроза кылып атасыңбы? Угроза эмес. Мейли анда угроза кылсаң. Анан мен сен байлыгыңа, сен ошентип акча тапканыңа, анан мендей жашыңда мынча машина, мен аныңа эчтеке дей албайм, эчтеке дегим келген жок негизичи. Ошо дедирбейм деле сени. Мен деген учурда деп коем негизичи. Микрофон тышта болду. Деген учурда деп коем. Мунарбек мырза, саламатсызбы? Сизди биринчи чыгарылыштан бери көрөбүз да. Бир канча кыз менен мамиле кылдыңыз. Анан ар бир адамда минус жак бар эмеспи? Анан ошол сиздин минусуңуз туруксуздук эмеспи деп ойлоп көрбөдүңүзбү өзүңүздү? Менин минусум ишенчектигим. Шуну айта кетейин силерге. Менин минусум бул бирөөдүн мындай көңүлүн кыя албаган жерим бар. Бирок туруктуулук боюнча мен бул жерден баарыңар менен спор ойносоңор дагы, бир жумуш боюнча кылсаңар дагы, мындай жоопкерчилик боюнча мен баарың менен ойношо алам спор. Сүйүү мамилесинде кааласаңар, жумуш мамилесинде баары менен. Сүйүү мамилесинде да ойношо алам. Жок, эми да мындай сүйүү мамилесин алып коюңуз. Туруксуз деген адамга мен такыр жолобойм да. Ан туруксуз болсом анда мен али бери бир 16 кыз менен сүйлөшүп иштейт элем да. Чындачы. Баягы силер эфирлерден көрүп каласыңар го, баягы мен ортодон чыга калып эле бул кыз мага жакты ушуга. Мен баягы ойлонуп отурган адам эмесмин да. Мындай. Эмне айтып атып азыр, мисалы үчүн Аргенди пример кылып кетейинчи. Кече мен биякта бир кызды тандайын дедим эле, ага көп болуп кетип, анан буну тандап алдым деп атат го. Менде андай жок да. Мен мындай карайм дагы, мисалы үчүн Жанара жагып атабы? Жанара сен жактың деп айтам. Аны менен болбой калса, анан силер ойлойсуңар да бул ким жакса эле ошону айтып берет экен деп. Бул жакпай калса, тит жерде Мээрим айым отурабы? Мээрим мага жагып калса, Мээримге да бир айтып көрөм да. Силер ошону туура эмес түшүнүп алат экенсиңер да. Бул туруксуздук эмес. Мен издеп атам да, мен бактымды издеген келдим да бул жакта. Биякта жөнүнө отургум келбей эле. Ошондой да, туугандар. Мен туура эмес түшүнүп алсың. Мен биринчиден мен буну тандайм дедим эле, анан биякта жазып койдум деген жерим жок. Мен кагазга кимди жаздым, мен ошону тандайм. Просто жана кичине ойлонуп отурдум. Мен бир нерсени сүйлөгөндө биле өзүң билесиң. Мен ойлонуп анан чечим чыгарып сүйлөйм. Сен ошо сразу сүйлөй албайм да. Ооба, ал жерин түшүндүк. Арген, сени билебиз. Мен ошондо да микрофонду алып айтайын дедим, бирок мага мындай сөз келбей атты да. Ошондо да айтайын дедим, Арген мындай тормоз эмес, газды бас досум дейин дедим да. Жок, мисалычы, берден ошондо убакыттын өтүшү менен биз калктын туруктуулугун же Мунарбектин туруктуулугун байкайт экенбиз да, алдыда. Кимиси туруктуу? Мен Мунарбекке суроо берейин да. Мунарбек, мына сен кандай десем, сен мен ойлойм сенде психологический травма бар да. Бир кызды ушунча сүйгөнсүң, ошол кыз сеничи. Мунарбек, давай, эс ал, мен бир тапочканы кийбейм деген да, сагачы. Ошондой сенде травма бар, ошон үчүн сен кыздарды жүрөгүңө жолотпой атасың, менин оюмчачы. Рахмат, Алла разы болсун. Негизи Мунарбек мырза, туруктуу деген сөз бир кыздан экинчи кыз жакты уже бул деген сөз уже негизи бул нерсе туруксуздук да. Мындай көңүл өзү бар да, туруктуу көңүл бир адамды жактырат, ошону кармайт да. Ага кичине аракет кылат даже. Негизи
мындай ортодон ой айта турган болсок, мен түшүнгөнүм боюнча Мунарбек мырза, мен бактымды издегенге келдим, айтып көрөм, болсо болуп кетет, болбосо болбой кетет деп өзүнүн оюн айтты го деп ошентип түшүндүм да. Суроону так жооп берип Ошону туура деп эсептегендер бар, туура эмес деп эсептегендер бар да. Ар ким өзүнүн оюн, принципи, көз карашы болот. Мен ошону туура эмес деп ойлойм да. Анткени Мунарбектин аркасында канчалаган кыздар үмүттөнүп калып кетти да. Бул көңүл деген нерсе бул кайра түзөлбөй турган нерсе да. Бишени сындыргандан кийин калыбына келтирип көрүңүзчү. Бул нерсе не то нерсе да. Ооба. Ойношпош керек тагдыр менен деген сыяктуу айтып атыптыр. Мен бул жерден Мунарбек тарапка бир сүйлөп, Мунарбек тарапка бир нерсе айткым келип атат. Жанагы туруксуздук деп атышпайбы? Мунарбектин кылып атканы, өзүнүн издеп аткандыгы туура бул. Туруп эле бирөөнү жактырып анын алып алуу дегеле бул туура эмес. Ага жактырыш керек, өзүнө мындай жакын тартыш керек, мамилеси бири-бирине келиш керек. Мунарбектин издеп атканы мындай туура. Бул жерде мен суроо берейин дегем, Анар айымга бергим келип атат. Жанатан бери карап атсам, бир башкача реакциялар көрүп атам да, ошо Мунарбек мырзага деген сезими өчөлекпи, же кандайдыр бир деңгээлде башкача реакциялар көрсөтүп атат да, ошо так сурап алалы дегем. Суроо бүтсүн, анан Санжарга берели, Санжар суроо берсин. Бул жакта деген азыр жооп берсин. Сурооңузга жооп берип кетсем, менде Мунарбек байке деген вообще сезим жок. Давно өчкөн. Ошо андай ойлобоңуздар. Болду, Санжарга бериңиз. Мен Мунарбек мырза биринчи сезонго катышты, экинчи сезонго катышты. Анан көп кыздар менен мамиле кылып көрдү. Жүрөгүңүзгө жакын албаңыз, азыркы айткан сөздөрүмдү. Бул жеке менин оюм. Инстаграмыңыз, баракчаңызды көрдүм. Өтө популярдуу экенсиз. Подписчиктериңиз да көп, өзүңүздүн иштөө жаатыңыз да башкача экен. Анан ачыгын айтсаңыз, сиз ушул 2 сезон ичинде бир да мамиле куруп ошону аягына чыгара алган жоксуз. Сиз бул жакта хайп үчүн жүрөм деп эле мойнуңузга алып койсоңуз. Жакшы, бирок мен бир нерсени айта кетейин. Инстаграм тармакка келсек, мен биз жолтукка чейин эле Инстаграмды жакшы жүргүзүп келгем. Биз жолтукка келгенден кийин андан да жакшы жүргүзүп баштадым. Анткени биз жолтук мага жардам берди. Эмне жагынан жардам берди? Сиз интервьюларга барганда айтпайт экенсиз го, биз жолуктук долбоор аркылуу таанылдым, эл тааныды деп такыр уккан жокмун да мен баягы. Акыркы интервьюмда ошо айттым. Ошо биз жолтукка чындап эле мен өз жубайымды издеп баргам. Анда мен сага акыркы суроомду берип кетейин анда. Тиги баланын суроону жооп берип койбоймунбу? Анан бул таанымалдык деген нерсе бул бүгүн бар, эртең жок да, ушул нерсени бир түшүнгүлө. Анан хайп деген нерсени ар бир адам өзү жаратат. Аны сен мыякта отура берсең, хайп болбойсуң ал. Мен сага айтайын, ар бир хайпты сен көчөдөн жаратсаң болот. Ар бир хайпты сен өзүң менен өзүң жаратасың да. Студиядан жаратсаң болот. Студиядан жаратсаң болот ушул жерден. Мындай өзүңдүн кандай десем бир өзүңдүн ойлоруң мененчи, бирөөдүн ою менен хайп болбойсуң бирок. Ооба. Анан болду окшойт Мунарбек, азыр бүтүрүп коеюнчу. Бүтүрүп коюңуз. Сурайынчы. Анан хайп үчүн отурасыз дегенге мен такыр кошулбайм. Мен чындап издеп атам, чындап мамиле кылып атам. Ооба деп эле койбойсузбу? Хайп үчүн отурам, хайп үчүн бирок элдин астына үйлөнгүм келет, үйлөнсөңүз ошол деле хайп, бирөө менен сүйлөшсөңүз ошол деле хайп. Бул эми бактылуулуктун хайпы деп эле моюнга алып коюш керек да бул нерсеничи. Ооба, бир жагынан хайп болуп атам, бир жагынан бактымды издеп атам. Бул баардыгыбыз ушул нерсени моюнга алышыбыз керек. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, бул жактан Адыл менен Айхананын ортосуна болгон мамилени, Жанара менен Канаттын ортосуна болгон мамилени, жана ошондой эле Мунарбек менен Мээримдин ортосуна болгон мамилени толук түрдө баардыгыбыз түшүнүп жеттик деп ойлойм. Жанара, сизге да ийгилик каалайбыз. Бактылуу болуңуз, ошол тапкан жигитиңиз менен. Анын баардыгы Бекмамбет айткандай хайп болбосун, чыныгы мамилелер болсун, ошонун баардыгы. Ал эми Айхана, сизге да ийгилик каалайбыз. Ушул келип, жоопкерчиликти алып, бул жака эмне болгонун баардыгын коомчулукка айтып бергениңиз да, бул коомчулукка болгон сиздин урмат сыйыңыз десек болот. Ал эми Мунарбек боюнча эфирдин этегинде токтоло кете турган болсок, бизде ошондо чайга чыга тургандардан Бекмамбет кимди тандады? Айтурган. Чайга чыгасыздар буюрса, достук чайына. Арген менен Кыз Жибек. Арген менен Кыз Жибек.
Ошондо калык менен мээрим айым. Кол чаап коелучу. 3 деп кече туура эле айткан экенсиз. Биздин талапкерлерге эмки чыгарылыштан баштап жол ачык. Эгерде ким талапкер болуп келем дегендер, мына бизде сулуу айымдар бар, ошондой эле келбеттүү жигиттерибиз бар. Талапкер күтөм дегендер кол көтөрүп коелучу. Мына биздин оператор жигиттер көргөзүп берсе мына. Барды талапкер. Ошондо Арген, Кыз Жибек, Бекмамбет, Айтурган жана ошондой эле Мээрим айым калыктан башкасы, урматтуу көрүүчүлөр, бардыгы өзүнүн талапкерин күтүшөт. Ооба. Мүмкүнчүлүктү колдон кое бербей, мына ушундай сонун түзүлгөн шартты пайдаланыңыздар дагы. Өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөргө кандай болсо да бир сезим жараткан катышуучулар болсо, анда сөзсүз түрдө шашылыңыздар деп айтабыз талапкерлерге. Ал эми Мунарбек 1-сезондон бери, 2-сезондон бери катышуучу болуп келет. Чындыгында биздин көзүбүздү адилеттүү карай келгенде Мунарбек бактысы менен күрөшкөнгө аракет кылып атат. Мээрим менен ортодо канча нерселер өткөнүн сиздер да күбөсүздөр, биз да күбөбүз. Ошондуктан азыр биз бүгүнкү эфирден Айхана менен Жанара менен коштошо турган болсок, Мунарбектин маселеси азыркыга чейин чечиле элек, 3-сезондо калат же улантат бактысын табат деген. Азыркы убакта биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте жааматыбыз менен сүйлөшүп атабыз. Кийинки чыгарылышта Мунарбекти балким ушул эфирден көрөсүздөр же көрбөйсүздөр. Кийинки чыгарылышта билесиздер. Ошентип акырындан 3-сезондагы алдыга жылып келе жаткан убакыттын өтүшү менен сезимдердин ачылышын күтөбүз жана сырттан келген талапкерлерди биздин катышуучуларга чыдамсыздык менен күтөбүз. Ооба. Ал эми бүгүнкү эфирден жыйынтыгы менен 2 айымды тилекке каршы дейбизби же балким өздөрүнүн тилегине жарашабы, бирок эфирден узатууга туура келип турат. Андыктан Айхана, Жанара келип коесуздар биздин жаныбызга. Биз жолуктук долбоорунан. Ооба. Суроо узатып өтөлү. Белгилүү себептерден улам Адыл мырза менен биргеликте мамиле токтогондуктан кетем деп атасыз, бирок катышуучу болуп келишиңиз мүмкүнбү? Күтсөк болобу? Негизи биз жолуктукту аябай жакшы көрүп калдым. Чын айтсам, мурун көрчү эмесмин. Балким көрүп калсаңыздар деле мүмкүн. Ошол сезондо. Балким. Бул мындай айтылбай эле калсын деп ойлойм, келип калсам. Демек, бактыңызды ушул жактан тапканга даяр экенсиз да, кыскача айтканда. Ооба, даярмын. Кол чабуулар болсун. Ал эми бизди сүйүндүргөн нерсе Жанарага бул суроону бербей эле койсок болот, анткени Жанара биз жок эле таап алыптыр. Биз жолуктук долбоор такыр себеп эмес экен да, мындай эле көрүп калат экен. Бирок ошентсе дагы Жанара баары бир кайра эле биз сиздерге жардам берет экенбиз. Апамдын чайы бул сизге. Эмнеге биз жолуктук долбоору себеп болду деп айтышпайт, акыркы убакта биздин да 2 катышуучу кызыбыз келди, бирок ачыгын айтышкан жок да. Анан мен айттым, азыр мына биз жолуктук долбоорун 7 дубандан, жада калса Америка, башка мамлекеттердин бардыгы көрөт да. Көрбөйм деген үй бүлө жок. Жада калса Бишкекте өскөн орус чалыштар да көрөт, бардыгы көрөт. Анан эмне себептен ушу Жанаранын жигити, Элизанын жигити, ким бар эле? Унутуп калдым, дагы бир катышуучу кызыбыздын жигити көрбөптүр. Бирок биз билебиз, баары бир биз сиздерге өтө чоң себепчибиз. Кыскасы айтканда, бактыңыздар тапканыңыздарга чексиз кубанычтабыз. Ооба. Мен оюм боюнча такыр 100% себеп болгон жок, биз жок деп айткандан алсын, анткени комментарийлерден окуп атканга ылайыктуу бул жака келген ар бир айымдарга жана мырзаларга сөзсүз түрдө элдер бата беришет экен да, таап алса экен сырттан болобу, иштен болобу деп. Айрыкча Жанара айымга дагы жакшы каалоо тилектерди окудум, өзүнүн теңин тапсын, сырттан табабы, ичтен табабы деген дагы ошол элдин батасы да түздөн-түз тийиши мүмкүн деп ойлойм. Ошол эле биз жолуктук долбооруна көрүп аткан талапкерлер эле сырттан жолугуп атат, Инстаграмда подписка кылып. Биз алыска кетпей эле койсо болот, бардыгы түшүнүктүү болду окшойт. Ал эми кол чабуулар менен жана ошондой эле Мунарбек мырза, сизди дагы биз эфирден узатабыз. Бул чайды үйгө барып, ата-энеңиз менен бирге азырынча чечелек, чечкенден кийин сизге бир жаңылык айтабыз. Кол чабуулар менен узатып коелу анда. Ооба. Ушул студияга канчасы келип, канчасы кетет. Канчасы үйлөнөт, ушул куттуу студиядан.
Бүгүн жакшы эле эфир болду окшойт. Ооба, жакшы эфир болду. Негизи баягы алып баруучулукка кирише атканда Канат мырза, Анжелика айым, мына редакторлор айтканда, мына жүрөгүң өтө жакын алба депчи. Болгону канчанчы чыгарылыш башында эле мындай кетип атса деле кайгылуу болуп, мындай баягы толкундоолор болот экен. Жүрөккө жакын албаган мүмкүн эмес экен, ошон үчүн реалити шоу экен деп түшүндүм да. Ооба. Биз ар дайым ушул катышуучулар менен талапкерлердин ортосунда мамиле курганга жардам беребиз. Биз жолуктук долбоор өзүнүн жумушун активдүү улантат. Эгерде ким талапкер болуп келем дегендер болсо, алдыда турган байланыш номерлерге чалып, коркпостон өзүңүздү сынап, бактыңыз үчүн күрөшкөнгө макул болуп келсеңиздер, биз сиздерди өтө жылуу мамиледе тосуп алабыз, күтүп алабыз. Андыктан ар бириңиздер үчүн НТС телеканалынын биз жолуктук реалити долбоорунун эчиги чоң болуп ачылып, күтүп аткан учуру өзүңүздөр байкадыңыздар. Биздин талапкер күткөн катышуучуларга сөзсүз түрдө эртерээк чамдап аракетиңиздерди кылыңыздар. Бүгүн бизге жагымдуу музыкасын арнаган профессионалдуу музыкант жигит Эрлан Тогузбаев мырза. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан кийинки кызыктуу эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Жакшы туруңуздар. Биздин эфирди өткөрүп жибербеңиздер. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасы